Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 ноябрда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына түрк тилдүү мамлекеттик кызматташтык кеңешинин алдыда өтүүчү жыйынына даярдыктарын жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Садыр Жапаров түрк кеңешине катышуучу өлкөлөрдүн интеграциялык процессинде жана көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөдөгү негизги ролун баса белгиледи. Ал Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине катышууга өзгөчө маани берерин белгиледи. Президент Садыр Жапаров алдыда өтүүчү саммит түрк кеңешин мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү маселелерин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк болот деген пикирин билдирди. Багдат Амреев кезектеги жыйынга даярдыктардын жүрүшү жана талкууга алына турган көтөрүүчү маселелер тууралуу кеңири айтып берди. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө түрк тилдүү мамлекеттик кызматташтык кеңешинин инвестициялык фондун Бишкек шаарына жайгаштыруу маселелери талкууланды. Бүгүн ошо Чикагода Куттуу шаарында Кыргыз маданият борборунда сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Сиздердин ынтымагыңыздарды көрүп, жүрөгүм чын айтсам аябаганда жылып турат азыр. Бардык менин көрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга менин атыман, жалпы агайларыбыздын атынан, биздин командабыздын атынан терең ыраазычылык билдирем. Жаштар, балдар аябаганда көп экен. Ушул жаштарыбыздын келечеги буюрса тең болуп, Кыргызстанга салымын кошкон, көп ийгиликтерди жараткан жаштардан болсун деп тилемекчимин. Биздин кыргыз деген байракты дайыма көтөрүп, бизге сыймык болуп, чоң тарыхка атын алтын тамга менен жазып аткан ушул эжекебиз. Спорт жагынан ошо сен баарыбызды ошо дүйнөгө таанытып келе жатасың. Буюрса ошо колдон келишинче колдоо көрсөтүп, ушулар элдин батасы менен аман болгула. Мындан кийинки дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, сен артыңдан келе жаткан карындаштарыбыз, инелерибиз дагы ошол эл үчүн кызмат кылган артыңда. Ноябрдан баштап 7 ноябрга чейин Чүй облусунун аймагында айдоочуларга карата рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чаранын жүрүшүндө 1633 эреже бузуу катталган. Бул күндөр аралыгында 31 айдоочу унааны мас абалында башкарган. 492 айдоочу катуу ылдамдыкта айдаса, 20 айдоочу документтери жок болуп чыккан. 54 унаа айып короого киргизилген. Көмүрдүн орточо баасы 1 ай мурдагыга караганда 10,4% кымбаттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Учурда 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. Эң кымбат көмүр ноокатта 9874 сом, Баткенде 9718 сом. Исфана шаарында 1 тонна көмүр 8746 сом болууда. Жумгал районунун Чаек айылында 1 тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000, Нарын жана Карабалта шаарларында 4500 сомдон сатылууда. 4 октябрга карата 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орточо эсепинен 18,8% кымбаттады. Өкмөт көмүрдүн баасын туруктуу кармоо боюнча чараларды көрөөрүн эскерткен. Бишкек шаарындагы Свертов районунун Курманжан Датка көчөсүнөн номер 206 дарегинде жайгашкан Актилек заводунан саат 10:00 чыккан өрт саат 12:21 чектөөгө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аталган заводдун ичинде пластик иштеп чыгуучу завод, тигүүчү цех жана үй эмеректерин сактоочу кампа болгон.